Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı ajatalar, apalar, Kudayım buyursa mına oşol zikir kılıp, anan köyrük labbayka aytıp жүрө бериңиздер. Mına Baytullah'a jakындап atabыз, Makka Mukarramaga. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Umra ibadati men sizlerge baya jogorуда айткандай, негизги 4 нерсени өзүнүн ичине камтып алат. Ошол 4 нерсени убагында аткарган болсок, кемчилдиксиз кабыл болот. Биринчисин биз аткардык сиздер менен, мына ошол мыйкаттан, чегарадан бизче айтканда, ошол Меккенин территориясына кирер өзү 4 бурч бар. Мына ошол бирөөсү Мадина тараптан келгендер кире турган жерден биз азыр границадан ихрамды кийип, намаз окуп, ниет кылып кирдик. Биринчи милдетти аткардык. Эми экинчиси мына ошол барып азыр гостиницага жайгашкандан кийин жамаат менен чогуу барып, лаббайка айтып барып, мына ошол Кара ташты 7 жолу айланабыз. Андан кийин замзам суу ичип, Ибрахим пайгамбардын изи калган Макам Ибрахим деп Кабанын бир бурчунда ошондой орундук бар. Ошол жерде 2 рекет шүгүр намазы окуп, анан куфтан намазыбызды дагы окуп алып, Кара ташты карап туруп, анан чыгып туруп Сафа Марвада 3-чүсүн Сафа Марвада чуркайбыз 7 жолу. Анан 4-чү кыла турган ишибиз бул чачыбызды аялдар кырктырып, эркектер алдырып коюбуз. Мына ошол умра толук болот. Умрада мына мындан кийин умрага келем дегендер үчүн кээде жанакы умрага жөнөгөндө дамла жамаатты чогултуп сабак кылбайсызбы, үйрөтпөйсүзбү дейт. Умра ибадаты бул аябай жеңил, үйрөтө турган, муну атайын курс кыла турган нерсе эмес. Анткени мына ушул негизги 4 эле нерсе бар. Бирок туура дуалар, зикирлер жатталыныш керек, таспихаттар. Бирок эң негизгиси мына ошол границадан ошол ким ажы башчы болсо да жетелеп келип көрсөтөт. Ушул жерден форма кийебиз жана мага окшоп. Намаз окуйбуз, ниет кылабыз, гусул алабыз деп туруп. Биринчиси ошол, экинчиси Кара ташты 7 жолу айлануу, үчүнчүсү Сафа Марвада 7 жолу чуркоо, төртүнчүсү бул мына ошол чачыбызды кырктыруу же аялдар кырктырат, эркектер алдырат. Эркектер дагы кыскартып койсо болот, бирок мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү мына ошол кырдырып салган жакшыраак, ошол туурарак. Ошондуктан иншалла чачыбызды эркектер кырдырабыз, ал эми аялдар мына ошол учунан жөмөйүн ороп туруп бирөөгө кырктырат. Өзүбүздүн чачыбызды өзүбүз алганга болбойт. Өзүбүздүн чачты кырктырбай туруп, бирөөнүн чачын алганга дагы болбойт. Жана дагы айттык, мына ошол эми барып ошол чачты кырктырганга чейин атыр, жытуу нерселерди колдонбойбуз, самын, шампунь колдонбойбуз. Бирок дарат алсак, жуунсак боло берет, бирок ошол шампунь, самын сыяктуу жытуу нерселерди колдонбосок эле болду, бирок негизинен жуунган башкакан боло берет. Жана бирөө нан жесе, чай ичсе боло береби деп сураптыр. Мына ошол бардык нерсеге рухсат. Бир гана мына ошол адам баласына кооздук боло турган, зыйнат боло турган атыр, мына ошондой ар кандай бир нерселерди колдонгонго болбойт. Жытуу самын, шампунь негизинен болот. Ошолордун катарында ошол денебизден кээ бир түктөрдү, тырнак-пырнактарды дагы алганга болбойт. Курт, кумурска, чымын, чиркейлерди дагы мына ошол өлтүргөнгө болбойт. Бул умра ибадатынан же ихрамдан биз ала турган негизги үлгү сабак. Урматтуу энелер, мына көрдүңүздөр. Керек болсо жөн маалда адал болгон, жөн маалда керек болсо милдет болгон. Таза жүрүү, жыттуу жүрүү, атыр себинип, самын колдонуп, шампунь колдонуп, күйөөбүзгө, аялыбызга жагымдуу болууга буйрулганбыз негизи. Бирок ушундай болгон, милдетибиз болгон нерсени дагы бул ихрам умра ибадаты бүткөнгө чейин тыюу салат. Эмне үчүн? Бул мына ошол адам баласынын жашоосуда дагы мына ошол 70 жылдык, 80 жылдык өмүрдө дагы ушундай тыюулар бар. Мына ошол умра бүткөнгө чейин азыр 4-5 саат адал болгон кээ бир нерселерди кылбагыла деп атпайбызбы? Штраф кылып койсоңор, койсоңор, садака бересиңер деп. Ошол сыяктуу адам баласынын 70 жылдык өмүрү дагы мына ошол ихрамдагы 5-6 сааттай болуш керек. Анткени ихрамда мына бүгүн азыр атыр колдонбогула дедим, колдонбой калдыңыздар. Самын колдонбой дедим, колдонбой калдыңыздар. Эми ошол сыяктуу 60 жылдык өмүрдө дагы мына ошол Аллах Таала кыл дегенин кылып, кылба дегенин кылбай жашаш керек. Мына ошол биздин ихрамдан ала турган өрнөк сабактарыбыз. Анткени Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва ма атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху". Пайгамбар кайсы нерсени алып келсе аны алгыла. Пайгамбар тыюу салган нерседен сөзсүз бардыгыңар тыйылгыла дейт. Түшүндүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Kullu ummati yadkhulunal janna". Ümmetimдин бардыгы жаннатка кирет, бейишке кирет. Илля ман аба, ким тыйып баш тартса, ким ошону каалабаса гана жаннатка кирбей калат дейт. Сахабалар: "Я Расулалла, ва ман яба?" Сиздин буйругуңуздан жаннатка кирүүдөн баш тарткандар болобу деди. Кантип эле жаннатка кирүүдөн баш тартат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ким мага моюн сунган болсо, анын бардыгы жаннатка кирет.
менин сүннөтүмдү ээрчибей каршы тыга отурган болсо булар жаннаттан баш тарткандар деди. Ошондуктан мен жана жогоруда айткандай бул 60 жыл 70 жылдык биздин өмүр мына ошол 5-6 сааттык ихрамда жүргөн сыяктуу бир эмне чектелген кээ бир тыюулар коюлунган. Тилекке каршы инсаф берсин, мүмкүнчүлүк берсин, пенсияга чыгып алайын, баламды үйлөп алайын, анан неметем, анан мындай кылам деп биз инсанчылык, пендечилик кылып Аллах Тааланын тыюу салган, бизге мүмкүн болбогон бир канча арам иштерди кылып койгондугубуз бул биздин мусулманчылыгыбызга дагы, момун пендекендигибизге дагы эмне туура келбеген нерсе. Мына лаббайк айтып, Аллах Таалага сенин буйругуңа даярмын, мен сенин кулуңмун, кандай кызматың болсо айт деп баратабыз. Ошол сыяктуу биздин калган өмүр дагы мына ошол Аллахым сенин буйругуңа даярмын. Лаббайка я Аллах. Аллахым кандай буйругуң болсо, баш ийүү болсо айт, мен баш ийемин, аткарамын сенин кулуңмун деп өмүрлүк бир өмүр жашообузда дагы Кудайга моюн сунуп баш ийип жашоо мына ошол урматтуу аталар, апалар бул бизге милдет. Анан дагы мына ошол бүгүн биздин мына ушул чоң жамаатыбызда ар кандай тармакта иштеген адамдар бар. Бирок мына ошол ихрамга кирүүдө бирдей кирдик. Бул жерде мына ошол ихрамдан ала турган сабак ихрам сыяктуу кепиндин дагы чөнтөйү жок. Ихрамда бүгүн байың, кедейиң, мансаптуу, мансапсың бардыгың бирдей. Bir жерден гусул алдык, bir жерден ак форма кийдик. Бул мурда депутат болгон экен, мурда министр болгон экен деп өзгөчө форма бергенибиз жок. Ким болбогун Кудайдын астында бардыгың бирдей деген сабакты берет бул бизге. Biz bul dünüde kээ бир өзүбүздүн мансабыбызга, байлыгыбызга, авторитетибизге машырланып, кээ бирөөлөрдү шылдыңдайбыз, кээ бирөөлөрдү басынтабыз. Бирок умра, ихрам ибадатынан алына турган бизге сабак бул кандай болбогула? Бүгүн ак оромолдо, мону ак ихрамга бардыгың бирдей оронгон сыяктуу, өлгөндө кабырга дагы бирдей эле оронуп келесиңер. Жараткандын астында катарыңар бирдей. Бирок кимде? Кереметтүү Куранда Аллах Таала айткандай, Иннама акрамакум индаллахи аткакум. Кудайдын астында даражалууңар, авторитетиңер, абирдүүңөр бул мына ошол аткакум, таквалыгыңар көбүрөөңөр дейт. Ким Кудайдан көбүрөөк корксо ошол авторитет. Мансаптуу, акчалуу эмес. Кимдин таквалыгы көп болсо, ошол авторитет болсо Кудайдын астына барганда, бүгүн мына ак кийимди бардыгыбыз бирдей оронгон сыяктуу күнү келгенде ак кепинди дагы мына бүгүн ихрамды өзүбүз ороп атабыз. Бирок кепинди өзүбүз да орой албай калабыз. Бүгүн өзүбүз жуунуп кийиндик. Бирок кепин оророрда бирөөлөр жуунтуп кийинтет. Бүгүн мына ошондой бир ажата, ажене болуп бараткан болсок, ал учурда майит деген атка конуп калабыз. Ошондуктан бул умра ибадаты, мына ол биздин ихрам, эдинный формаларыбыз, бирдиктүү форма кийгенибиз бул дүйнөдө дагы мына ошол биздин акыретке даярдануубузга бир өрнөк боло турган, сабак боло турган форма болгондугу үчүн. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар, бир жөнөкөй жерге баратканыбыз жок. Мына ошол дуалар кабыл боло турган жерлерге баратабыз. Кудайым буйрса мына ошол жерлерде Аллах Таала бардык инсандардын дуаларын кабыл кылат. Кара ташты карап туруп кылынган дуалар, ал жердеги бир канча ыйык орундар бар. Мына ошол Хажарул Асвад бар, бейиштен түшкөн, Рукнул Ямани деп өзүнчө бир орун бар. Хатим деп жанагындай бүтпөй калган пайдубал бар. Анан жанакы Каабанын тамчылаган суусу түшө турган орундуктар бар. Ошолордун баарын тиктеп туруп, карап туруп кылынган дуалардын бардыгы иншалла кабыл болот. Мына ошолордун катарында замзам суусун ичип атып кылынган дуалар, азан угуп атып, азандан мурда коомат, икома угуп атып кылынган дуалардын бардыгы кабыл болот. Өзгөчө мына 3 күндөн бери Мадинадагы биз ар намаздан кийин ассалату алал амват, өлүктөргө намаз деп жаназа окуп атабыз. Мына ушунун бардыгы көзүңдү ачкан, эй пенде, сага окшогон кыйындар умрага келип эле, умрасын бүтүп кайра үйүнө барбастан ушул жерде өлүп калып атат деп бизди мына ошол өлүмгө, акыретке, Кудайдын астындагы суракка даярдап аткандагысы. Ар намазда жаназа окуп атканыбыз, көзүңдү ач, дүйнөгө мас болбо, ойлон, ойгон, сага окшоп ибадат кылып келем, аж болуп келем, умра болуп келем деген бирөөлөр үйүнө кайтпай калбастан, мекенине кайтып калбастан, атам аж болуп келет, энем аж болуп келет деп болуп турган балдары, неберелери мына ошол өлүгүн да көрө албай калып атат. Биякта мусулмандар биз чогуу жаназасын окуп көмүп коюп атабыз. Буга өзүңүздөр күбөсүздөр. Багымдат намазында да жаназа болуп атат, шамда, куптанда дагы болуп атат. 5 убак намазда 15-20 адам ар күнү мына ошол кайтыш болот. Ошол эле нерсе мына Кудайым берсе биз бара турган Маккада дагы болот. Бул жерде да мына ошондой дайым 10-15 адамга жаназа окулат. Дайым 10-15 адамга жаназа окулат. Бул мына ошол бизге жаназа бар экен дагы дебестен, мына ошол нерсе бизге үлгү болуш керек. Сизге окшогон, мага окшогон эле бирөө куту менен басып келип, мына ошол Аллахтын немеси менен ушул жерлерде кайтыш болуп, ыйык сахабалар менен бирге денеси ушул жерлерде калып атат. Жараткан Аллах Таала мына ушул биз бара турган жер бул, мына ошол жер каймактагандан бери пайгамбарлар чыккан.
канча жылдан бeri ушул ислам адам баласы жаралгандан бeri, адам атадан бeri дин таркап келатат. Ошол диндин булагы болгон, өзөгү болгон улуу жерлерге келатабыз. Ибрахим пайгамбар ушул жерлерди үй тутуп жашаган жерде жүрөбүз. Хажар энебиз Ибрахим пайгамбардын эрмеси Исмаил алейхисаламдын мына ошол ач калып, мына ушул жерлерде чөлдөрдө Аллах Таала тамак берген орундуктарында жүрөбүз. Бул жерлер мына ошол Мариям энебиздин ошол жанакындай ушул жерлерде ибадат кылгандыгы ошондой болгон ыйык орундар. Аллах Тааланын ага мына ошол асмандан тамак бергендегиси мына ушундай болгон бир ыйык орундарда жүрөбүз. Мен айтайын дегеним, жараткан Аллах Таала мына ошол Мариям энебизге, Хажар энебизге мына ушул жерде чөлдө өзүңүздөр көрүп кетип атасыздар, бир суу деген түшүнүк жок бул жерде. Ушундай чөлдө Мариям энебизге, Хажар энебизге Аллах Таала асмандан тамак берип турган. Кереметтүү Кур'анда буну аяттар менен тастыктап, булар сага кайдан келди о Мариям десе, жараткан Аллах Таала тарабынан келди деп. Ошол сыяктуу мына ошол кече мына бир жума мурда болгон зилзеледе Түркияда дагы канчалаган бир туугандарыбыз кайтыш болуп, өлгөндөрдүн саны мына бүгүн акыркы маалыматтар менен 40 миңден ашты. Өлгөн адамдардын саны 40 миңден ашты. 156 саат. 150 сааттан кийин 5 жашар кыз тирүү чыкты. Кызым, мынча күндөн бери сен курсагың ачпадыбы десе, курсагым ачкан сайын бирөө алып келип тамак берип атты дейт. Фундаменттин астында, топурактын астында калган, монолиттин астында калган жараткандын мээрими менен Аллах Таала разак, 7 кабат жердин астындагыларга дагы рызык берет. Деңиздин түбүндөгү китке, ал кит, ошол киттин тишинде бир канчалаган курттар өмүр бою рызыктанат экен. Киттин тишинин кычыгындагы жанагы мусорлорду жеп. Жараткан Аллах Таала ушундай разак зат, рызкы берүүчү зат. Кудайдын кудурети мына ошентип 156 сааттан кийин, 150 сааттан кийин чыккан кыздан, 5 жашар кыздан курсагың ачпады десе, курсагым ачканда бирөө алып келип тамак берип атты дейт. Ал ким? Ал Аллах. Ал разак болгон Аллах периште аркылуу мына ошентип ал жаш кызды тойгозуп туруптур. Мына бүгүн дагы бирөөсү маалымат чыгарыптыр. Мына ошол куткаруучулар куткарып барып экскаватор менен казалы десе, бир аял келип жалбарып, бул жерде менин жаш балдарым бар. Казбагыла, атыяттап казып чыгарып алгыла, алар тирүү. Деп жалбарып ыйлады дейт. Куткаруучу сүйлөп атат. Анан макул болуп мына ошол акырындап казып чыксак, ичинен 13 жашар бала тирүү чыкты дейт. Анан биз жанагы аялга, "Ой эже, балаңыз тирүү чыкты, таптык балаңызды сүйүнчү бериң" деп, ал жакты карайбыз, бул жакты карайбыз, жанагы аял жок дейт. Анан тиги балага, "Сенин тирүү экениңди апаң айтпаганда биз билбейт элек. Апаң айтты ушул жерде балдарым бар" деп ыйлап десе, жанагы бала айтат, "Апамдын дүйнөдөн өткөнүгө 6 жыл болду" дейт. Апам бул дүйнө менен кош айтышып кеткенине апасыз болгонубузга 6 жыл болду дейт. Кудайдын кудурети, рухтар өлбөйт. Рухтар өлбөйт. Жараткан Аллах Таала мына ошол ар кимди ар кандай жол менен куткарат. Ва иза арада шайян ай якула лаху кун фаякун. Эгер бир нерсени кааласа бол дейт, ал нерсе заматта болот. Кудайдын кудурети, Аллах ушундай улуу зат. Аллаху ахад, ал Аллах жалгыз. Аллаху самат, ал муктажсыз. Ва лам якун лаху куфуан ахад, анын эч кандай теңдеши жок улуу зат. Кээде мына ошентип зилзила менен жок кылат. Кээде өз ажалың менен чатышып өлөсүң, кээде давленияң көтөрүлүп, кээде сахарыңдын айынан, кээде бир проблеманын айынан, бирок жашоо берем дей турган болсо, 10 бал топурактын астында, бетондун астында 5 күн, 6 күн, бир жума калгандан кийин тирүү чыгып атканы Кудайдын бар экендигине, пенделердин дагы бир ойгонуп, же болбосо Кудайга кайтууга учур келгендигине сиз экөөбүзгө эскертүү. Ошондуктан урматтуу аталар, апалар, Аллах сүйүп, жүрөгүңүздөрдөгү ыйман ушул жерлерге жетелеп келип отурат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде "Иннал имана ла я'руzu илал Madina kama ta'ruzul hayyatu ila juhriha." Чындыгында ыйман сөзсүз Мадинага жетелейт же Мадинага качат. Жылан өз ийинине кайткан сыяктуу, жылан өз ийинине качкан кирген сыяктуу дейт. Ыйман жетелеп келди, жөндөн жөн келбейт элеңиздер. Бирок ошол ыйманды дагы Аллах Таала сүйүп, мээрими менен өзүнүн коногу, өзүнүн делегаты кылып сыйлап аткандан кийин мына ошол конокко, мына ошол Аллахнын мээримине, сыйына сый менен жооп берип, мындан аркы жашооңуздарда мына ошол ажата, ажене деген атка татыктуу болуп, бардыгыбыз иншалла ошол Кудай менен мамилебизди бекемдеп, мына ошол кээ бир эжелерибиз, жеңелерибиз жоолукка кирди, мындан аркы жоолугуңуздарда бекем болуңуздар. Кээ бир аталарыбыз, агаларыбыз мына ошол 60 жылдан бери таштай албай жүргөн сигареттин башкасын ыргытты. Мына ошол эми ушул жерлерде Аллахка, пайгамбарга сөз берип, мына ошол жаман адаттардын бардыгын таштап,
Kээ бирлер сөгүнөт элек, ошо сөгүнгөнүбүздү таштайлы, гыйбат кылат элек, гыйбатыбызды таштайлы. Кудайым буйрса ушул жерден бир өзгөрүп, оңолуп кетели. Өзгөрүү өзүбүздүн колубузда. Аллах Таала бизди кайрадан жаратпайт. Робот сыяктуу өзгөртпөйт. Өзгөрүү мына ушул жерге сүйүп, мээрими менен, рахматы менен келип, пендем кечирим сурап кечирейин. Дуа тилегиңди тиле, берейин деп мына ушул жерге алып келип отурат. Жакшы кулк мүнөз сурайлы. Адеп ахлак сурайлы. Мына ошол үй бүлө бала чака менен бардыгына ден соолук сурайлы, ыйман сурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен асбаха кимде ким таң атыра турган болсо муафан фи бадани, ден соолугу чың, эртең менен турганда ден соолугу чың болуп ойгонуп, валаху куту яуми, ошол күнү кечке чейин жей турган тамак ашы боло турган болсо, ал адамга дүйнө акыреттин бардык жакшылыгы бериптир дейт. Дүйнөдөгү бардык жакшылык берилиптир дейт. Эртең менен ойгонгондо ден соолугуңуз бар, анан bir күндүк тамагы болсо дейт. Lexus болсо деген жок, этаж үйдө дом болсо деген жок, бизнеси болсо деген жок. Туруп ден соолугуңуз чын, bir күндүк тамагыңыз болсо, дүйнөдөгү бардык жакшы нерсе берилиптир дейт. Демек, кээ бир нерселерге канаат кылганды, каниет кылганды, мындан аркы жашоодо мына ошол эмне, кээ бир нерсеге сабыр кылганды, ошону менен бирге Аллах берген нематтарга шүгүр кылганда үйрөнүшүбүз керек. Албетте шүгүр дегенде алхамдулилlah, Кудайга шүгүр деп тил менен айтып коюп эмес. Мына ошол Аллах берген нерселерди, байлык болсун, өмүр болсун, ден соолук болсун, акыл болсун, зейин болсун, бардыгын Аллах жолунда колдонуш керек. Мына ошол нерсе жараткан Аллах Таала берген нематтарына, шүгүр жакшылыктарына шүгүр кылгандын белгиси. Ал эми кимде ким шүгүр кыла турган болсо, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва ин шакартум ла азиданнакум", эгер шүгүр кыла турган болсоңор, сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Жараткан Аллах Таала мына ошол канчалык биз байлыгыбыз менен шүгүр кылсак, ден соолугубуз менен шүгүр кылсак, ыйманыбыз менен шүгүр кылсак, зээнибиз, акылыбыз менен шүгүр кылып, адамдарга бир жакшы кеп кеңешибизди айта турган болсок, Аллах Таала ошонун бардыгын зияда кылып көбөйтүп берем дейт. Аллах жолунда мына ошол кеп кеңешиңиздерди, аксакал катары, эне катары, ак батаңыздарды, дуаңыздарды аябастан мына ошол дайым элибиздин алды болуп, бата берип, сый көрүп, сыйлуу болуп жүрүүнү Аллах Таала насип кылсын. Чындыгында пенделердин эмес, Кудайдын сыйына татыктуу болуп, Алланын коногу болуп ушундай бир ыйык жерге келип отурасыздар. Мен ойлоймун иншалла адамдардын арасында жөн эле кадыр бартуу мындан ары сыйлуу болосуздар. Анткени мына ошол Аллах Таала хадиси кудсиде эгер мен бир пендемди сүйө турган болсом, бүтүндөй периштелерге кайрылам дейт. Эй менин периштелерим, инни ухиббу фуланан, мен паланчаны сүйөмүн, фатухиббуху, силер дагы ошону сүйгүлө деп айтат дейт. Анан биз да сүйүп калабыз дейт. Анан кийин адамдардын баардыгы ошол адамдарды сүйүп калат дейт. Аллахка жакындай турган болсок, Аллахка жага турган болсок, Аллах Таала бүтүндөй периштелер ааламына, ошол эле учурда биз өзүбүзгө окшогон пенделердин дагы жүрөгүнө бизди сүйдүрүп коет экен. Ошондуктан эл эмне дейт, адамдар эмне дейт, туугандарга уят, кошуналарга уят дебестен, Аллах эмне дейт, пайгамбар эмне дейт, мен ажатамын, аженемин, шариятка дал келеби жокпу деп туруп, мына ошол шарият менен жашаганга аракет кылыңыздар. Кудайдын кудурети кээ бир аженелер, аталар келип алып, кайра Кыргызстанга барганда, мына тирүү күбөбүз, бир ай боло элек. Бир ай боло элек тирүү күбөбүз. Ажы тоюнда башкасында мына ошол артисттарды алып келип башка кылып урдатып, мына ошол жанакындай умра тойду, ажы тойду, апам умрага барып кел деп ырчыларды чакырып, эне жөндө ырларды ырдатып башка кылып, мына ошол ресторанда, кафеде бала чакасы менен тайраңдап бийлеп атканы, бул мына ошол Кудай урганы. Ибадаттын кабыл болбогонунун белгилери, Кудай сактасын. Ошондуктан суранарым, бул жерден кайткандан кийин мына ошол шарият инкар кылган, шарият тыйган, Аллах тыюу салган иштерден оорак бололу. Айым барып келдик, эми боло берет, эми акырындык менен секен бир күндө эле ушундай болуп кетеби дебеңиздер. Жараткан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, 60 жыл кылдык, 50 жыл кылдык мына ошол өзүбүз билгенибизди. Келиңиздер мындан аркы 10 жыл өмүрүбүз калдыбы, 100 жыл өмүрүбүз калдыбы? Кудай сактасын, Түркиядагыдай зилзиле боло турган болсо, бир түндө кырылып калат экенбиз. Жараткан Аллах Таалага мына ошол тооба кыла турган, кайта турган учурга келдик. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда фафирру илаллах, Кудайга кайткыла, Кудайга карап чуркагыла. Инни лакум минху назирун мубин, чындыгында мен силерге Кудай Тааланын атынан ачык айкын эскертүү. Кудайым буйрса, бир аз сиздерди эс алдырайын, чарчап калдыңыздар окшойт. Табииндерден болгон Малик ибн Динар айтат: "Харашту минал Куфа илал Басра." Куфадан чыгып Басрага барсам, Басра эли ачкачылыктан, кургакчылыктан өлүп атыптыр дейт. Басранын көчөлөрүндө бир да адам жок дейт.
Namaz okuu üçün, peşin namazını okuu üçün meçitke kirsem, erkeklerдің бардығы meçitте eкен deydi. Cemaat menen peşin namazı okugandan keyin Malik ibn Dinar aytadi. Namaz okugandan keyin cemaat bardығы хор менен дуа кылыш дейт. Аллахым дуа жамгыр бер, ел кырылды, ачкачылык, кургакчылык болуп кетти деп дейт. Мен ойладым дейт, бул дуадан keyin азыр Басраны сел алып кетпесе экен деп дейт. Rosa ыйлап дуа кылдылар дейт. Cemaat чыгып кетти дейт, жамгыр жааган жок дейт. Asır namazı oldu, Şam namazı oldu, Kuftan namazı oldu. Ушинтип дуа кылып атышты дейт. Анан мен Kuftandan keyin барарга жерим жок, мечиттин бурчунда калдым дейт. А тигилер болсо үйүнө кетти дейт. Анан түндө мына ошол түн бири окум болгон, тахажжуд маалы болгон учурда мечиттин эшиги акырын ачылды дейт. Ойгонуп кетип карасам дейт, бир курсагы чыккан, мурду пычык, кара негирлерден болгон бир адам дейт. Валаху хиркатан, анын анан денесин эптеп орогонго эки эле бир материалы бар экен дейт. Ütüktürgün kiyim emez, klasik emez, galostuk emez, akkönök emez. Eптеп аврат, уяттуу жерин жаба турган эки чүпүрөк менен оронгон кийими бар экен дейт. Акырын келди дагы ояк буяк карап дейт. Эч ким жок экенине көз жеткенден кийин шашып пушуп эки рекет намаз окуду дейт. Биринчи рекетке моол сүрөнү окуду, экинчи рекетке дагы ошентти дейт. Анан мына ошол намаз окуп бүткөндөн кийин, "О Раббим, Басра эли кургакчылыктан өлүп атат. Басрага жамгыр жаадыр" дейт. Балдар, жаш балдар уже өлө баштады, кырыла баштады эл деп дуа кылды дагы, акырын чыгып жөнөдү дейт. Жанакы адам мечиттин эшигин кармак үчүн кармабастан челек менен куйгандай Басрада жамгыр баштады дейт. Мен бул Кудайга жагымдуу болгон Басра эли жамаат менен чогулуп 3 жыл, 4 жылдан бери кылган дуа кабыл болбостон бир эптемей кийими бар, курсагы чыккан, мурду пычык, кара негирдин дуасы кабыл болду дейт. Акырын бул адам ким экен деп аркасынан түшүп барсам, бир баратадан дарбазадан кирип кетти дейт. Акырын жерден улайды алдым дагы, ошол дарбазага белги кылып сүртүп койдум дейт. Эртең күндүзү келип көрөм бул адам ким экен деп дейт. Кайра келдим да мешитке жатып алдым дейт. Түнү менен Куфада жамгыр, Басрада жамгыр жаагы дейт. Эртең мен акырын барсам, жана мен белги кылып койгон үй кул пуруштун үйү, кул сата турган адамдын үйү деп жазып коюптур дейт. Кул билесиздер, бул кул доорда адам кадимкидей мал сыяктуу сатылган. Анан зор мүмкүнчүлүк болду дедим. Кирип көрөм, ошо кечке дам тапсам сатып алам дедим дейт. Акырын кирсем, анан кийин не болду дедит. Кул керек десем дейт. Бирөөнү алып кел дейт. Мына ол темир уста. Анткени кулдар өнөрү менен болот. А кулду алганда сен жанакы иштетем, пайда табам деп аласың. Ал устачылыкка жалдап башка кыл, ошонун акчасын сага алып өзүнүн иштеп тапкан акчасына ээлик кылганга акысы жок кулдун. Мына ол темир уста, бул нан жаап алат, навайчы, бул жыгач уста деп 4-5 өнөрлүү кулдап келди дейт. Жо бул болбойт дедим дейт. Мен жана кечинде өзүм көргөн эптемей кийими бар, курсагы чыккан, мурду пычык, кара негирди издеп атам дейт. А башка кул жок деди дейт. А башка кул жок болсо албайм. Точно жокпу десем жок деди дейт. Анда албайм деп чыгып баратсам, сарайда малдын астын күрөп жүргөн, жана кечкурун мен түндө көргөн адам жүрөт дейт. Мына мал карап атканды алам дедим дейт. Десем ал сатылбайт деди дейт. Эмне үчүн сатылбайт? Канча болсо да ушуну алам десем дейт. Жок, анын колунан эч нерсе келбейт. Анын өнөрү жок. Аны алган менен айнып кайрап бересиң деди дейт. Аны алган менен чыдабайсың, андан сага бир тиын да пайда жок деди дейт. Колунан эч нерсе келбейт деди. Ана мен айттым дейт. Кааласаң расписка жазып берем. Жалыбым жок, өнөрү болбосо да боло берет. Ушуну сатсаң болду дедим дейт. Сен макул анда кийин арызданып келбеди да сатты дейт. Ошентип сатып алдым дагы дейт. Жанакы адамды сатып алып, сыртка чыккандан кийин жанакы менин колум калмады. Я Мавлая, лима иштарайтани. Кожоюн, неге мени сатып алдың? Сага темир устаны, жыгач уста нан жаба турган канча өнөрлүүлөрдү көрсөтсө, колунан эч нерсеси келбеген, мени сатып алдың. Эмнеге мени сатып алдың деп колумдан кармады дейт. Анан мен кечинде болгон окуяны айтып бердим дейт. Мен сени сатып алганым, сенин дуаларың кабыл болду десем дейт. Ошол үчүн сатып алдым, анда сен адаштың. Ал адам мен эмесмин деди дейт. Анан дейт ачууланып дейт. Биринчи рекетте моол сүрөнү окудуң, экинчи рекетте муну окудуң. Анан Аллахым Басра эли балдар ачкалыктан өлөп атат. Жамгыр бер дедиң. Мечиттин эшигинен чыкпастан челектеп жамгыр куюп берди го деп кылган ишин далилдеп койдум дейт. Сен шашып-пушуп намаз окудуң деп дейт. Жанакы окуган сүрөлөрүн айтып койгондон кийин арга жок, жанакы ошол адам экендигин далилдеп койдум дейт. Далилдеп койсом дейт, анан кийин ыйлап жерге сажда кылды дагы. О Раббим, мен бул ишимди сени менен менин ортомдо сыр, секрет болсун дедим элем. Бүгүн мен сени менен болгон сооптуу ишимди өзүмө окшогон бир камсытемген пендеге шерменде кылдың. Өзү шерменде жаман иште болот, билинип калса. Жакшы ишин дагы бул Аллахым сени менен менин ортомдо болсун. Анткени ибадат ушундай болуш керек. Аллахым мен сени менен эсептешем кыяматта. Бул дүйнөдө мен адамдар мактабаса жок, сыйлабаса жок, бирок мен сен үчүн кылып атам деп ибадат кылышыбыз керек.
Al мына ошондой Кудай менен эсептешкен пенде экен. О Раббим, мен бул ишимди сени менен менин ортомдо сыр, секрет болсун дедим элем. Бирок сен муну бүгүн мага окшогон экинчи адамга билдирип койдуң. Секрети сыры ашкара болгон пендеңдин жанын ал деп туруп, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах саждада жаны чыгып кетти дейт. Малик ибн Динар айтат, мына ошентип, бул секрети сыры ашык болгон пендеңдин жанын ал Раббим деп ыйлап туруп сажда кыл дейт. Саждада ыйман келтирген абалында жаны чыгып кетти дейт. Айтайын дегеним, урматтуу аталар, апалар, кээ бир инсандар бар. Аларды биз тоготпогон менен, алардын формасы башка болгон менен, курсагы ачка болгон менен, бирок жараткан Аллах Тааланын астында иннама акрамакум индаллахи аткакум, Кудайдын астында сыйлуулар, авторитеттер булар, таквадарлар. Тилекке каршы бүгүн биз байлыгына карап, мансабына карап, сөзүнө карап, кийимине карап мамиле кылып калган заманга туш келдик. Бирок жараткан Аллах Тааланын астында дуалар кабыл болуш үчүн фигурный залга барган качок болушуң шарт эмес экен. Түсүң ак болушу да шарт эмес экен биздикиндей. Кычыраган, үтүктөлгөн, галстук тагылган кийим кийиш да шарт эмес экен. Жанакы дуасы кабыл болгон пенде Басра эли кургакчылыктан өлүп атканда дуа кылган пенде ал курсагы чыккан мурду пычык, хуник негирлерден болгон. Кудай кечирсин, ал инсанды хуник деп атам. Балким жараткан Аллах Тааланын астындагы эң сулуу болгон, эң красавчик болгон мына ошол табииндердин доорундагы Малик ибн Динардын замандашы болгон басралык инсандын кычыраган кийими да жок экен. Эптеп уяттуу жерин жаба турган материалы бар эле дейт. Ошого карабастан Аллах Таала дуасын кабыл кыл дейт. Муну айтканым кээ бир окуялар эсиңиздерде калат. Мына ошондуктан сиздерге дагы үлгү болсун дегеним. Азыр кимдин ушинтип эч кимге билдирбеген, Кудай көрбөгөн сыр, секрет амалы бар десем, эч ким айта албашы мүмкүн. Бирок мен ойлоймун, бул окуядан кийин өз алдыңыздарча Кудай менен эсептеше турган, Кудай менен жекече мамиле кыла тургандардан болосуздар. Мына ошол ал Кудай менен жекече сыр мамиле дегенде төлкө акча менен эмес. Балким мына ошол күндө эч кимге билдирбестен, көргөзбөстөн, зикир менен болсун, намаз менен болсун, кошумча тахажжуд менен болсун, же кээ бир күндөрү орозо кармоо менен болсун. Мына кээ бир апаларыбыз келгенден бери орозо кармап жүрөт. Ушул сыяктуу Аллахым кошунан билбесе жок, орсундарын билбесе жок, бир туугандарын билбесе жок, бирок сен үчүн кылып атам деп туруп, кээ бир секретный иштерди Кудай менен эсептешип, кыяматта Аллахым сенен өзүмө алып алам деп туруп, мына ошондой бир сыр ибадаттар болсун. Ошол сыр ибадаттар өзгөчө, мына ошол бир ибадат 100 миңге, бир сооп иш 100 миңге көбөйтүлө турган шаарга кирип баратабыз сиздер менен, саналуу мүнөттөрдөн кийин барабыз. Мына ошол жерге барганда дагы 10 күнгө эле келдик, конокпуз. Ушул 10 күндө гыйбатты башканы токтотуп, мына ошол жекече мен жолду көрсөтөм, ибадаттарды үйрөтөм, барын билгенден кийин мына ошол өзүңүздөрчө Байтулланы, кара ташты карап, көп Кудай менен секретный сыр болгон ибадаттарды кылыңыздар. Анткени мына ошол Аллах Таала дуаларды кабыл боло турган жерлердебиз. Мына ошол 10 күнгө гана келдик. Мына ошол 10 күндөн кийин кайра Кыргызстанга кетебиз. Бул саналуу күндөр. Ушул 10 күн бат эле бүтүп калган сыяктуу. 60 жыл, 70 жылдык өмүрүбүз дагы мына ошол бат эле бүтүп калат. Ошондуктан өмүрдүн, убакыттын, ден соолуктун кадыр баркын билип, мындан аркы жашообузда жараткан Аллах Тааланын рахматына, мээримине татыктуу болуп жашаганды Аллах Таала барыңыздарга насип кылсын. Көп зикир кылыңыздар. Лаббайка айтып, иншалла, мына ошол кереметтүү алгачкы Кур'ан түшкөн, пайгамбарга пайгамбарчылык берилген, дин таркаган, диндин булагы болгон, очогу болгон Мекке шаарына жакындап атабыз. Аллах Таала ушул жерде кылган ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Жана дагы мына ошол сиздерди жөнөткөн, сиздерге билет алып берген, акчаңыздарды төлөгөн, дуасын берген балдарыңыздар, неберелериңиздердин Аллах Таала иштерине, кесиптерине береке берсин. Мына ошол сиздерди кандай сыйлап, урматтап аткан болсо, кээ бир инсандарды бир туугандары алып келди, кээ бир тууган инсандарыбызды балдары жөнөттү. Мына ошондой сиздерге ушул шартты түзүп берген инсандардан жараткан Аллах Таала ыраазы болсун. Жана бизди мына ошол дуа кылып койгула, пайгамбарыбызга салам айтып койгула, бизге дагы насип кылсын деп суранган инсандар бар. Мына ошол жалпы мекендештерибиз Россияда, Кореяда, башка жерлерде мына ошол жалпы мигранттанып үй бүлөмдү багам деп иштеп жүргөн мекендештерибиздин баарына үй бүлөсүнө эсен аман кайтып келип, анан мына ушул жерлерге келип, пайгамбарыбыздын кабырын зыярат кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ман зарани ба'да вафати ау ба'да мамати факааннама зарани фи хаяти". Ким мен бул дүйнөдөн өткөндөн кийин мени зыярат кыла турган болсо, ал тирүүмдө зыярат кылгандай дейт. "Ва ман зарани важабат алейхи шафаати". Ким менин кабырымды мен өлгөндөн кийин зыярат кылса, ага менин шафаатым милдет болот дейт. Кудайым буйрса ошол жалпы ушул жерлерге Мекке Мединага келип, пайгамбарыбызды зыярат кылып, умра, ажылык ибадатыны
engsep uşunu ötösöm dep sagынган жүрөктөргө жараткан Аллах Таала насип кылсын. Ошол инсандардын жалпысына аманат катары сиздер дагы дуа кылыңыздар. Аллах Таала иншалла ушу ниет кылып бараткан умра ибадатын жеңил кылсын, жана аны бизден кабыл кылсын. Жалпы мына ошол эңсегендерге Аллах Таала ушул жерлерге келгенге мүмкүнчүлүк берсин. Аллах ыраазы болсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Устаз катары, имам катары, сиздердин умра башчы ажы башыңыздар катары суранарым. Мына ошол жекече, мына ошол Кудай менен 10 күндүн ичинде өзүңүздөр колго алып, өзгөрүп, көбүрөөк зикир менен, ибадат менен, намаз менен болуңуздар. Анан ушул нерсени калыптандырып алып, Кыргызстанга барганда дагы мындан ары иншалла жараткан менен мамилеси бекемделген, Кудай деген досун тапкан, чыныгы дос менен достошкон. Эртең элдин бардыгы, туугандар, достор, керек болсо мына ошол өмүр бою баккан балдар, келиндер кабырга көмүп кайтканда, ошол кабырда шерик боло турган, ошол кабырды нурданта турган, ошол кабырды бейиштин бакчасынан бир бакча кыла турган жараткан менен дос болуп кайтканга Аллах Таала баарыңыздарга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah razı olsun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Lebbeyk Allah.